Армаңыздар бүгінгі кеченің қатысушылары, Тұран партиясының мүшелері, жана қонақтар. Біз тарихқа қайрылып кетсек, ата-бабаларымыз Қырғыз мемлекетінің түптеген адамдар өзінің жандарын азық қылып, қандарын азық қылып, мемлекеттік төлімізді сақтап қалған адамдарға чоң рахмат айтып кетишimiz керек. Тарихта ешқашан ұмытпашымыз керек аталарымызды. Буга чейин Жеңиш мырза айтып кеткендей, Туран партиясын негиздеп Абдыкерим Сыдыков атабыз, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тынысанов, Шенол Арапаев аталарыбыздар эбегейсиз салым кошту. Мамлекет төлөгөз бул адамдар өзүнүн жанын бербегенде азыркы маалда биздин Кыргызстан болбойт эле. Баарыңыздар билгендей, илимий борборубуз Ташкент шаарында эле Касым атабыз менен Шенол Арапаев аталарыбыз илимий борборду Бишкекке көчүп келишкен. Ар бир мамлекет болуш үчүн сөзсүз мамлекет болушу бир пакет документтер керек болот. Ошого булар өмүрү аз экенин билишип, ошол эле кезде өтө чоң салым кошушкан. Барктольду чакырып, Кыргыздын тарыхын жазышты. Абрамзонду чакырып, Кыргыздын этнографиясын түзүштү. Жана ошондой көп гана иштерди кылышты, алипесин жазышты. Мен каалап кетерим, Туран партиясында мүчөлөрү жалаң гана Кыргыз элине жанын берген адамдардан болушуна мен тилектешмин. Себеби дегенде, бул мамлекеттүүлүктү биз сактап калышыбыз керек. Биздин ата-бабаларыбыздан келген мурасты, белекти мындан ары алып кетүүбүз биздин колубузда турат. Ар бир жаранды. Ошол себептен мен каалап кетерим, дагы бир айтып кетерим. Жаштарыбыз керек, бирок жаштардын арасында да жаштар болот. Мыкты инсандар келиш керек. Жашы өтө кыска экен, биз билип турабыз, көрүп турабыз. Биз өзүбүздүн мындан аркысын, мурасын калтырып кетишибиз керек. Жана ошондой эле каалап кетерим, Кыргыз элибиз, жерибизде согуш болбосун, тынччылыкта болуп, ар дайым өнүгүүдө, өсүүдө жүрөлү. Жана азыр сурап кетерим, баарыңыздарга рахмат. Бул пергездерге сурап кетерим, бир Туран партиясынын туусун берип коюңуздар, Жеңиш мырзага тапшырып коюңуздар болот. Рахмат. Иш-чаранын катышуучулары, бүгүн биздин арабыздан биринчи катарда отурган өзгөчө биздин эгемендүүлүк декларациясы. Кыргыздын мамлекеттүүлүктү өтүп жатканда аталарыбыз латын калгасына жазганды каалар экен. Ошондуктан Туран. Экинчиден Туран түрк тилдүү мамлекеттердин биригишин каалап, ошондо тилек кылган. Ошондуктан Туран бул жалгыз Кыргызстандын ичинде эмес, Туран бул эл алардын деңгээлдеги партия болушун тилешкен. Үчүнчүдөн жазылышын латын тилинде кылганыбыз дүйнөдө бүгүн 3 негизги тил бар. Бул элдин санынын көптүгү менен колдонулган кытай тили, дүйнөдө практика жүзүндө колдонулган англис тили. Үчүнчү бул Европанын жанында Латын Америкада испан тили. Ошондуктан дүйнө жүзү Кыргызстанда Туран менен таанылсын, дүйнө жүзү Турандын жеңбиресин деген максатта коюлду. Ал эми эмгектин өзү оң жагында ай,
солғанында гүл. Бұл Манас атамыздың символы, Манас атамыздың эмблемасы. Айын менен күнүнүн бирөөсүнөн бүткөндө, асман менен жердин тирөөсүнөн бүткөндө деген Манас атамыздың өзүнүн символу. Бұл ынтымақтың, биримдиктин белгиси. Ошондой күндүн жети нуру. Жети нур бул жети доо эмес. Себеби биздин программабызда административдик реформалар каралган. Бул Кыргыздын жети саны, Кыдыракенин жети саны. Ошондой эле күндүн башында Карышкырдын башы. Бул Карышкырдын эң башы, Кыргызстандын картасы. Мына көрүп көзү биздин ысык көрөбүз. Эмне түндүктүн ордуна Карышкырдын башын Кыргызстандын картасына койду. Анткени Мирелхан Шайбулович айткандай, программада бизге белек кылган мамлекетти сактап калуу биздин колдо. Мына ошондуктан Манас атабыздын негизги белгиси болгон, негизги идеологиясы болгон бағытының үстінде Кыргызстан тұрады. Ал эми ушул күн менен айдын ортосунда түндүктөгү бала. Бул Кыргызстандын келечеги. Түсү эми үчүн кызыл. Мына жана Касым атабыздын неберелери келип тууму тапшырды. Бул жеке мен үчүн, биз үчүн чоң жоопкерчилик. Туугандын туусун колго алып, жол аттануу аталарыбыздын жолуна түшүү деген белги. Демек, туугандын желегин колго алып, мамлекеттин түптөлүшүн бекемдөө биздин милдетибиз. Ал эми кызыл түс мамлекеттүүлүктү алып келген, эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн аталарыбыздын өмүрү. Мына ушинтип айтсак болот. Аталар, партиялаштар, бардыңыздарды бүгүнкү тарыхый аземге иш-чарага келип колдоп, бата берип, насаат айтып, тилек айтып, катышып бергениңиздер үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстандын келечеги биздин колубузда. Кыргызстандын келечеги Кыргызстандын ар бир жаранынын мойнунда. Мен ишенем, жана ишендирип айтам. Туран туура багыт. Туран бул мен, Туран бул сен, Туран бул